Биринчиден, сабатсыз десе капа болушат көбү. Элчилерди дайындоо боюнча азыркы жаңы баш мыйзам менен Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетине киргизүүнүн кажети жок. Эмне үчүн киргизишти, бул башка маселе. Себеби окуган эмес. Эми ошону айтып атат, үчүнчү күчтөр бар. Президент менен Жогорку Кеңештин ортосуна чок салган деп. Үчүнчү күчтүн аты жок, ошол кагазды ким киргизди? Өкмөт тарабынан кирдиби? Аны так айтыш керек да. Демек, өкмөт Конституцияны окубай туруп киргизди. Же тийиштүү жооптуу кызматкерлер процедураны билбей туруп Жогорку Кеңешке киргизди. Жогорку Кеңеш дагы айтыш керек эле, кечирип коесуңар. Биздин чечимибиз канчалык күчкө ээ болот? Себеп Конституция боюнча элчиликтерди дайындоону дагы, бошотууну дагы жеке кишинин колуна берилген. Биз кайсы мыйзамдын негизинде аны карайбыз деген сөз болуш керек да. Кандай дейсиз?